көпүрөдөн ошо Удун дачасы деп коет, тиги жерде Удун дачасы болгон. Ошол жерден азыр мына ошо суунун бою менен азыр проектси көрдүңүзбү мына эс алгандарды, мына машина менен келип ошо эс алгандар баады. Айылдар акыркы 15-20 жыл эле айыл болуп калды. Мына Төлөкөн айыл болуп кетти, караш ушул жерде берчи. Мына кадимкидей эле айыл болуп калды. Ушул айылдар суунун боюна түшүп калды. Өзү мындай болбош керек эле. Болбош керек эле. Бул жерге баягы водоохранный зона, санитардык нормалар боюнча баягы зона ограничения деген зонасына кирет да. Мына үйлөрчү. Бул жерге үйлөр түшпөш керек эле. Бул жерге мындай чек берилбеш керек эле. Бул жер жөн эле ошол жайыт катары, же болбосо бир дыйканчылык катары колдонуп тура турган жер болуш керек эле. Муну мисалы үчүн биз шаардабыз да. Кара Суу району өзүнчө административдик аймак, территория. Төлөкөн айыл өкмөтү өзүнчө шаарга бири-бирине баш ийбейт. Алар эч кандай эч нерсени карашкан эмес да, анан кандай кылган, кыскасы биз шаардыктар билбейбиз. Биздин суунун боюнда эмне болуп атканын моундай кылып чек кылып айыл кылып коюшту. Бул санитардык нормаларга таптакыр туура келбейт, каршы келет. Ушулардан мына ушул айылдардан дагы ак буураны булгап коюш мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Эгер ушул айылда кандайдыр бир микробду алып жүрүүчүлөр бар, бизде носитель деп коет орусчачы, болгон болуп калган болсо, анан ошолордун бир чыгарган чыгындылары ак буурага түшүп калып булганып калса абдан коркунучтуу да. Көрдүңүзбү? Бул жерде ар бир үйдө сөзсүз түрдө туалет болот, керек болсо баня курушат, туурабы? Буларды азыр элдер жетишип калбады, көрдүңүзбү кандай чоң үйлөр. Могу ошол үйлөрдө баарын курушат да. Алардын баардыгы каяк кетет анан? Чыгынды суулары, сыркынды суулары каяк кетет баардыгы? Ак буурага түшөт да. Жердин рельефи деле ошондой болуп турбайбы? Биз бунун ылдый жагынан суу алып атабыз, таза суу деп. Мынау сайдан ошол баягы кызарганын эң кыпкызыл айланып катып атат го, баягы сел жүргөндө, кыян жүргөндөгү ак буураны кыпкызыл болуп буланып калышы мына ошолда. Мынау жылгадан агып түшкөн селден кийинки суулар ошо кыпкызыл болуп, баягы кызыл топурак бар бияктачы. Ошону агызып келип туруп анан кийин тетиги жерден ошол жерден ак буурага кошулуп кетет. Анан ак буура кыпкызыл болуп жатып калат. Анан кийин эле үйүңүздөгү кранды ачсаңыз, ушу кызыл суу да. Ошонун себеби ушул. Ошон үчүн азыр шайт проект иштеп бүтүп калды деп атпайм да, бирок өзү бүтпөй атат. Сууну биз ушу айыл өйдө жагынан алышыбыз керек. Башка айла жок, башка жол жок азыр. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул бир эле Ош шаарынын маселеси эмес, бул Кара Суу районунда маселеси болуп эсептелиниш керек да. Бул аймак Кара Сууга да карайбы? Бул жер Кара Сууга карайт. Бул жерге Кара Суу районунун жери. Ошон үчүн шаардын мэри менен Кара Суу районунун акими чогуу чече турган маселе бар бул жердечи, биргеликте. Эки регион, эки бир шаар Кара Суу району менен Ош шаарынын жетекчилиги биргеликте чогуу чечмейин, Ош шаарындагы таза суу маселеси чечилбейт. Ар ким өзүнчө эле аракет кылып жатат. Көрдүңүзбү? Мына жерден түшөт мына. Мына жерден ушу мына жылгадан жана мен айтып атканым, ушу жерден сел түшкөндө ак буурага келип каптап калат да, ак буура кыпкызыл капкара болуп жаткан ушу жерден. Негизгиси ушу жер. Бул кайсыл айыл? Бул айылды мына жерде
Tölekan ayılın hükümetine karagan ayıl ayılın atımda deyitken. Tölekan ayılın da üstü jağı da. Gelip ona жерибизде ача болгон көрдүңбү? Ар бири да теги мисалы үчүн турат, ана малканасы турат, ана эчкилери, койлору турат. Жамгыр жагында ошонун баардыгы койдун, уйдун, бүт окторун жууп түшөт. Акура эмчет. Анан кийин биз ылдый менен суу алабыз. Шаардыктар. Шаардыктар. Эгерде мен мындай маселе коет элем, эгерде дагы бир жолу ошо шаардык кеңешке барып калган болчу болсом, ошо Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн депутаттары менен биргелешкен отурумдарды өткөзүп, керек болсо биргелешкен сессия өткөзүшүбүз керек да. Бул мыйзамда жазылган бар нерсе. Ошону өткөзүп, анан кийин чогуу бир чечимдерди кабыл алган болчу болсок, ошондо шаардын таза суу маселеси чечилет. Анан биз өзүбүзчө эле аракет кыла берсек, кара суулуктар биз силерге баш ийбейбиз деп өздөрү менен өздөрү мындай кылып чоң курулуштарды, үйлөрдү суунун боюна кура берсе, анда чечилбейт никогдачы. Сөзсүз түрдө ошондой. Бул Кара Суунун эли, ошонун эли деп бөлбөстөр. Биргелешкен сессия өткөзүп, биргелешкен чечим чыгарып, мыйзамдаштырып, андан кийин ошону контролдогон депутаттар болгон болчу болсо, алга сөз чыгат. Тезирээк чечсе болот маселени. Мына проекттени түзүшүптүр дагы, ушул жерге алып келип коюшуптур болду. Мынадан өттүк, жанагы немеден өттүк депчи. Жана жылгадан өттүк, мына жерге койсок болот деп, анан суунун алышын ушул жерге коюп коюшуптур. Анан мен комиссия менен келип, буга карабанча каршы болуп, буяка жылдырасыңар дедим, азыр ошол жака барабыз. Көрөбүз деп. Себеби тәди жылгадан алып селчүөт да. Бул ушул эле жергиликтүү тургундардын кылган мамилеси экен да. Анан кийин эс алгандар келет мондай жерлерге. Булар булгайт. Мен ошол водоканалдын главный инженери менен экөөбүз ушул жерден машинанын километрин көрүп алып, жол менен Даңгиге чейин барганбыз да. Ошол бир 2 километр, 200 метр аралыкты түзгөн да. Эгер мындай түздөн алып барса, бир 2 километрден азыраак аралыкты түзөт. Мен сунуштатам ушуну. Ушул жерден эмес, ошол. Ушул жерден баштап, ошо Даңгиден баштап трубаны тартып келиш керек. Анан түз мына жерге трубаны кошуп коюш керек. Ошондо суу кыян сел жүргөндө булганбайт. Аны дагы азыр жолдон айтып берем. Кайсы жерден сел түшөт, кайсы жерден булганат, ошонун баардыгы болбой калат эле дагы. Ошол нерсе болсо суу маселеси бир топ алдыга жылмаган. Ал проект менен бүгүнкү күндө иштеп атышат. Азыр проекттер бар. Азыр барып дагы көргөзөм. Аны дагы берагыраак кылып жылдырып коюшкан экен. Мен өзүмдүн жеке сунушум менен дагы өйдөрөөк кылып. Тиги УВДнын дачасы деген жер бар, азыр мост бар. Ого барабыз. Ошол жерге барып көргөзгөндө дагы түшүндүрүп айтып берем. Ошодон нары азыр проект иштеп атат. Бирок ушул ишке ашат элек да. Ушул ишке ашкан болчу болсо, эң сонун болот эле дагы. Элге таза суунун 100% болбосо дагы ошондо дагы 90% да чечип калат эле.
мыйзам боюнча мынау жердин баардыгы тосулуп, мына экөөбүз деле көнө кирип кеттик азыр келип элечи. Мында эч ким жок, кароол жок. Бул жер корулуш керек. Бул жерди курал менен карап, солдаттар же болбосо өздөрүнүн вооруженный охранасы деп коет. Ошондой кылып корук кыла турган жер. Ошондо эч кандай сууну булгаганга мүмкүнчүлүктү жок болуш керек да бердичи. Эч ким мындай бир түшө албаш керек бул жерге. Бул жер баягы орусча айтканда режимный объект болуш керек да. Мунун баардыгы тосулуп, эч ким кире албаш керек, даже мал да кире албаш керек, адам да кире албаш керек. Бул жерде сааты менен, смени менен кайтарган адамдар болуш керек. Бирок биз андай эмес. Оштун бир 70% ашыгыраак, 80%га жакын эли мына ушул жерден алынган сууну ичебиз. Баардыгы суу. Нар жагы ошо водоканалга карайт. Мынагы платина суу тосулган акбура. Анан кийин тосуп туруп, нар жактан жердин астына турбалар кеткен. 1800 3 турба бар дедичи. Ошо менен анан аркы Чипкалоч станцияга кетет. 7 километр ылдыйракта турат. Биздер ушундай да бир эле ошто ушундай. Дарыянын наркы бетинен ичкенге суу алат. Бул жак жегинде адамдар эс алат да, мында чөрлөр бар. Бир жак жегинде ичүү, мына жерге сууну кечип отурушат, ушул жерден эс алуучу жайга айландырып алган да. Эми ошондо могу сиз айткан могу көлмөдөн шаардыктар суу ичет. Ооба. А бул көлмөнүн башындагы моундай майда чүйдө көлмөлөрдө ошол эле шаардыктар эс алышат. Акыр чикирдин баары ушул жерге ташталат. Ооба. Буну дагы бир чиновниктер өздөрүнө караштуу кылып туруп каратып алышкан. Эми бул жер деген баягы Кара Суу районуна карайт да, жечи. Бул жер негизинен Кара Суу районуна карайбы? Ооба, бул жер Кара Суу районуна карайт. Кара Суу районуна карайт. Санитардык норма боюнча 50 метр эч ким өтпөгөндөй кылып тосуш керек эле бул жакчы. 50 метрчи. Бирок 50 метрлик аралыкта мына үйлөр бар, көрдүңбү? Үйлөр, мына бияна сарайлар бар. Проектси бар. Бирок аткарылбай жатат да. Бул жак эч ким адам өтпөй турган кылып тосулуп, жанагындай вооруженный охрана боло турган режимный объект да, бу жерчи өзүнүз. 1 метр жайгашкан үйлөрдүн баардыгын нары жылдырып тосуш керек. Жок дегенде 50 метр чыкпаса дагы ошо үйлөрдүн бер жагынан баардыгы тосума менен эч ким өтө албай турган кылып тосуп жүрүш керек. 200 метр мынадан өй даягына, 50 метр могулдан нар жагына, 100 метр наркы жээкке. Ошондой кылып тосулуп, бул нормада өзү санитардык нормада ошентип жазылган. А бизде мындай эмес. Эми акыркы союз бузулгандан бери мына ушул жерде мына суунун нар жагында таш дубалдарды көрүп атасың, таш дубалдарды. Ошонун нар жагында сазга окшоп турбайбы жер? Ошонун жердин астында суу бар деп кимдир бирөө гидрогеологтордон бирөөсү ошондой корутунду берген да. Анан ошол жерди шукуп астына трубаларды салышкан. Тешиги мененчи. Тешиги менен салып, анан кийин мына таш дубалды урушту. Ушуну ургандан кийин аны Бул кайсы жылдары? Мына акыркысы Айтмамат Кентебаевич мэр болуп турганда эле бүткөн. Ошондо эле Германиядан алынып келинген 1 метрлик нержавейкадан жасалган трубалар бар астындачы. Ошолорду коюп салышкан. Анан кийин ошол астында фильтрация болуп, менен өтүп, анан жамгыр жаса деле, бул жактан сел келсе деле таптаза сууну беребиз деген бир
проект иштеп чыгышкан элеңиз. Мен ошондо эле каршы болгом. Самврач катары каршы болуп, бул андай проект иштебейт. Бул туура эмес проект. Бекер акчаны көмүп атасыңар деп. Бул жерге миллиондогон доллар, евролор кеткен. Көмүлүп кетти жерге баардыгы. Бул Айтмамат Кадырбаев мэр болуп турган мезгилде ага чейин деле болгон адам рухка дей. Ага чейинки мээлердин убагында да эки этап менен болгон. Биринчи этапта Бакиевдин убагында президент болуп турганда башталган бир проект болгон, ал иштебей калды. Андан кийин Айтмамат Этебаевич мэр болуп турган убакта экинчи проект кылышты. Ал кишини дагы алдашты да, нормально кылабыз дешти да. Бул АБРдин линиясы менен келген инвестиция, бул евро менен, доллар менен келген акчалардын баардыгын ушул жерге көмүп жиберишти. Фактически келгенде аз эле суу чыгып калды, кичине эле суу чыгып калды анасындачы. Турба толбой калды, аз гана суу чыгып калды. Ошо менен ушундай болду. Мына азыр деле 15 минутта бияктан сел жүргөн болчу болсо, бияктан Аңкура дарыясы булганып кызыл болуп келсе, сразу шаарда суу токпойт, тетиги плотинаны жаат. Тетиги жерден плотинаны водоканал мажбур болот жапканга, айласынан жабышат, себеби чыпкалары кыргызбай албай эле. Анан кийин бияктан Акбуранын өзү туңгу чаңды бир күн, эки күн өтөт. Аны күтүп калат да, ошентен кийин шаарда таза суу токтоп калат. Таза суунун шаарда бир 2-3 күнгө жумалап токтоп калышына мына ушул жердеги сиз жогоруда аталган долбоордун аягына жетпей калышы себеп экен да. Себеби долбоор өзү туура эмес болгон. Таптакыр туура эмес долбоорду алып келип ушул жерге эптүү эмес акчаны киргизишти. Натыйжада эч нерсе болгон жок, эч кандай пайдап келген жок да. Болжолдуу түрдө канча суммасы акчанын? Абдан эле көп, 11 миллион доллар бекен, ушундай көп. Böyle. Донченко деген орус деген обкомдун секретары болуп. Ошол Донченконун дачасы деп коет ушул жердичи. Донченко деген дача курган ушул жергечи. Анан кийин ал дачаларды сатып алышып менчик болуп, мына жерде көрдүңүзбү? Мына кадимкидей дача. Бул жерде менин маалыматым боюнча жалаң эс алгандар келишет, жайындачы. Эс алгандар келишет, сиздер келсеңиз керек мүмкүн. Келип, акчаны төлөп, ушул жерде бассейндер бар дейт, ушул жерде банялар, сауналар бар дейт, ушунун баардыгы ушул жерде бар дейт. Анын суусу баардыгы каяка кетип атат. Ким билет, мүмкүн эмес, точно Акбурага эле түшөт, Акбураны булгайт. Мээде дагы жаңы куруп атышат. Көрдүңүзбү? Бул мыйзам боюнча туура эмес жерде куруп атат да. Тыйган жок. Шаардын бийлиги муну кыла албайт, себеби шаардын территориясы эмес бул жер. Буга ким күнөөлүү дейсиз? Буга ким уруксат берип атат дейсиз? Кара Суу району. Кара Суу районунун администрациясы ушул жерлерди сатыкка коюп, участка кылып элдерге сатып ийген. Элдерге кылып берип, элдер бул жер суунун бою экен, жакшы экен деп бүт эс алуу жайларын куруп атышат, мындай кылыпчы. Мындан кийинки жайгашкан биздин суу коргоочу аймагыбызды булгап, булганган суу шаардыктарга кетип атат. Аны менен эч ким ойлогон адам жок. Мээде куруп аткандар аны түшүнбөйт деле болсо керек, билбейт деле болсо керек. Көбүнчөчү булар мына азыр бизнес деп анан акча табуунун аракетин кылып атат. Бардыгычы. Азыр мына сиз менен азыр чыгабыз. Көрүүчүлөр, мына биз Ош шаардык кеңешине депутатка талапкер Сейит Курбанназаров менен мына ушул шаардыктардын ичүүчү таза суу көйгөйүн жеринен көрүп келүү максатында биз сапарыбызды улантып жатабыз. Бул жерде эң негизги айтып кое турган өтө чоң, өтө актуалдуу делген маселелер бар экен. Мына ушул биздин шаардыктардын ичүүчү таза суусуна кайдыгер мамиле жасаган мына жогоруда ушул талапкер агайыбыз Сейит Курбанназаров агайыбыз айткандай, мына ушул аймак Кара Суу районуна карайт экен, Ош облусунун. Бирок азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бардык аймак участкаларга жеке менчик ээлеринен өтүп кеткен.
ар кандай саркынды суунун булганышы, шаарыктарга суунун токтоп калышы мына ушундай себептерден болот экен. Азыр биз дагы маселенин чоо жайын, дагы тереңинен сиздерге айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Секирип бермейді жасап қойышқан. Тетіге соның арқылы өзінде қаланда бір имараттар тұрады ғой. Ошол имараттар азыр жеке меншік өтіп кеткен дейді, біреулер сатып алып тұр дейді. Мына жаққа біреу бір мини-газ құрам деген біреу сатып алған дейді. Мына жерден де сел шықты. Şu жерден де жаңбыр жағында сел ағаттағы сел шықты, берден қызыл су шықты, берден бұлғанады. Мен айтқан проект, мен қылған sunuştan proyektime ben Turban'ı bir yakın yıldırla dedim. Azı proyekt işlep bütüynep kalıştı değil adama. Dangi turat mı? Şu yerden. Oşol danginin şu yerden gireveşinden suyunu alışıyoruz gerek biz. Taza sunuş. Taza suyunun başın oşol yerge alıp barış gerek. O yerden alışıyoruz gerek. Ha bunu o yer. Bunu o yer, buna yerden başlap suyunun arka betinde beklep bir tosmuş gerek. Teytiğinde adam ötmeş gerek. Toğuğa şeydim. Zomenimde. Bu hiç kança karajat ketmeydi. Gördünüz mü? Az elece. Oşo, mınандай toğdan o teti maşinaya turmay, ada oçaq esal açады. Oşodan beri mınandaydı tosup mına. Mına bizim maşinaya turgan жерден mınандай kılıp tosup buyağını. Buyağını tosup koyuş gerek. Narkı betini teti köprünü gördünüz. Köprü oşo kultanış gerek. Hiç kim ötmeş gerek, tosuluş gerek. Gördünüz mü? Tosulup turup бұл жер зона строгого режима деп коет. Баягы мен айткандай кылып водоканалдын балансына өтүш керек бұл жер. Кара суунун айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, жана мен айткандай кылып, жана кошмо кеңешмелерди өткөзүп туруп, мыйзамдуу жолун биз депутаттар кылып берген болгон болчу болсо, ошонун негизинде мына жер аймагы толугу менен ош шаардык водоканалга өтсө, могулардын баардыгы эч кандай мал дагы, ит дагы өтө албай турган кылып тосулса баардыгы. Анан кийин ушул жерде жана мен айткан корук зонасы жерде болуш керек. Азыр ушул жерде бир суроо, мисалы азыр биз көрүп келген будан ылдыйкы зонадагы суу башы деген аймакка эгерде 1,5 химиялык заттардан же улуу заттардан жөн эле ал корулбаган, корукталбаган аймакка таштай берүү коркунучу да болушу мүмкүнбү? Эме Кудай сактасын, аны Кудай сактасын. Көрдүңүз аны оңой эле бирөө бугап коюш мүмкүнчүлүгү бар. Аны Кудай сактасын, эч ким карабаса болсо. Мына жерде коруш оңой. Бардык мына жаратылыш өзү коргоп койгон. Мынагынан эч ким өтө албайт. Нар жагынанчы. Көрдүңүз э? Эч ат жанында өтө албайт, жөө да өтө албайт, машина менен да өтө албайт. Бул жерге вертолет менен эле өтпөсөң башка жакка өтө албайсың. Бир сонун болуп тосулат. Тосулат. Ошондо бир эле Ош шаары эмес, Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтү, Кара Суу районунун Мада айыл өкмөттөрүнүн айылдарынын баардыгы ушу Ак Буранын Оштун чыккан суу түзүктөрүнөн суу ичишет да. Ошолордун дагы маселеси чогуу чечилет да бул жерде. Ошон үчүн маселени чогуу карашыбыз керек. Ошондо жамгыр жааганда дагы суу токтоп калуу деген көрүнүш азаят. 90%ке. 100% болбосо дагы 90%, 95%га чейин азаят. Могул жактан жамгыр жааганда таза эле суу келет. Мен мынанын нар жагынан, тоонун нар жагын дагы билем. Атай обследовать этип дагы киргенмин өзүм. Ушундай кызыгып жөө айланып көргөм. Анан кийин мунун аркасына бардыгын мынадан нары барып папанын суу сактагычына аз эле калды. Мунун аркасын чулдук деп коет. Ошо чулдук, анан чулдуктан ары өткөндөн кийин эле папанын суу сактагычы бар. Мен бул жактын баарын кызыгып толук изилдеп көргөм да баарын. Ошондо ушул жерден сууну алсак, мен айткандай кылып эки жагын тоссок, тетиги суунун боюну ким жеке менчикке сатып берген мен түшүнбөйм. Тигинчи, мындай мыйзамда жок нерсе да. Бул такыр мыйзамсыз имарат. Мыйзамсыз имарат ким курган, мыйзамсыз эле курулган. Бирок ошону сатып кызыл китеп берип коюптур деп уктум. Бирок эч кимдин акысы жок бул жерге кызыл китеп бергенгечи, мыйзам жол бербейт андайгачы.
кантип кызыл китеп алып алды? Бул Кара Суу районунун акимчилигине бере турган суроо. Аны ошондой бериш керек экен, ошондой кылып алып алыштыр экен кызыл китеп депчи. Эми ошондой кылып баягы Кара Суу районунун айылдык кеңештеринин депутаттары менен Ош шаардык кеңешинин депутаттары биргеликте чогуу келип жеринде көрүп, ушул жерде керек болсо көчмө жыйынды өткөзүп, анан кийин чечим чыгарса, мындай бардыгы эле макул болот да. Менин оюм менен, мен сунушум менен макул болбой койбош керек. Мен ушундай деп ойлойм да, өз негизи. Ошондо гана биз толук болбосо дагы, ушу айтып атам, ушу 90-95%га таза суу маселесин чечсек болот. Башка жолун көрбөй атам, башка жол жок. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына Ош шаарынын тургундарынын ичүүчү таза суусун канткенде биз жакшыртабыз, жакшы жолго коебуз деген теманын алкагында биз ушул аймакка келип атайын материал тартып жүрөбүз. Мына ушул материалды жеринен көрүп, жеринен тарттык. Мына жогоруда дагы айтып өттүк. Суу коруучу аймактардын эч кандай королонбогондугу, сакталбагандыгы бизди таң калтырды. Биздин шаардын эли канчалык деңгээлде ушул сааттарда да, ушул мүнөттөрдө да өтө кооптуулук менен жашап аткандыгын биз тастыктап бердик. Анткени корукталбаган суу кампаларында, суу аймактарында эч ким кепилдик бере албайт. Ал жерде Кудай сактасын, бирөө жарым химиялык уулуу заттарды чачып бериши дагы толук ыктымал. Же болбосо дагы бир адамдын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтире турган кырдаалды түзүп коюу дагы мүмкүнчүлүгү бар экендигин мына өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Мына ушул багытта Ош шаардык кеңешинин мурдагы чакырылышындагы депутаты Сейит Курбаназаров агайыбыз мына ушул өткөн чакырылышта ушул маселени чечкенге жетишпей калдым эле. Бирок мына ушул чакырылышта ушул маселени 95%га чечип, анан тынчыйм деп сөз берип атат. Ошон үчүн биз дагы ушул агайдын маселесин жеринен тартып, бул бир эле агайдын маселеси эмес болуш керек менимче. Бул жалпы Ош шаарынын тургундарынын өтө бир актуалдуу маселелердин бири деп эсептейм. Ошондуктан келгиле чогуу чаран Ош шаардык мэриясы тарабынан болобу, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан болобу, жана ошол Кара Суу аймагына, районуна тийиштүү айыл өкмөттөрдүн бардык патриот жигиттери менен биргеликте ушул маселени чечели. Бул маселени чечүү бүгүнкү күндүн эмес, азыркы сааттын, азыркы мүнөттүн талабы, милдети десек болот. Негизи бир эле таза суу маселесинде эмес, башка маселелерде дагы баягы жерлерди, баягы архитектуранын маселеси бар, кадастрдын маселеси бар, анан бардык эле көп эле маселелерде, ушу турмуш тиричиликке керектүү маселелерде Ош шаары менен Кара Суу районунун Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаттары менен биргелешип чече турган маселе көп да. Бирок мен ошо 4-чү чакырылыштын депутаты болуп, бир да жолу көргөн жокмун. Ушундай маселе көтөрүлүп, бир мындай бир чогуу район аралык маселелерди чечүү маселеси боюнча бир жолу дагы биргелешкен жыйын, биргелешкен отурум депутаттар менен чогуу иштеген маселе болбоду да. Муну сөз көтөрүшүбүз керек экен да. Сөз ошентип чогуу биргелешип чечсек, бул тез чечиле турган, мыйзамдуу чечиле турган жол ушундай да. Ушуга сөз барышыбыз керек да. Да, ушул жерде бир суроо. Мына ушул жана сиз жогоруда айтып өттүңүз, ушул суулардын маселесин чечүү максатында бир долбоорлор ишке ашкан депчи. Бирок тилекке каршы ошол акчалар жерге суу менен кошо сиңип кеткендей
абалда калтырылган деп. Буга ким жооп бериш керек деп ойлойсуз? Буга бирөө жарым жооп бериш керекпи же бул абага сууга сиңип кеткен акчалар ошол бойдон кар басты, из басты болуп, эми кайрадан дагы бир жаңы долбоор иштеп чыгып, ошо менен алектенип, эскини унутуп кете беребизби? Менин оюмча иликтениш керек. Анан долбоорун ким чийген, ошол ишке ашпай калган. Бу канча жыл болду мына ушул? Бу акыркы 15 жылда болгон, 10 жылда болгон жумуш. Акыркы 10 жылда болгон жумуш. Ошонун ичинде ким долбоорун чийген, ким аны жактырган, анан подрядчик организация ким болгон, ким курган, кандай сапатта курган, анан ким кабыл алган аларды, анан ким жетектеген, ал комиссиянын ишкаларын боюнча иликтесе чыгат, бул нерсе чыгат. Бир белгилеп айтып коюучу жагдай, мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына ушул Сейиткасым Курбанназаров сунуштаган аймакка мыйзамсыз курулуштун курулуп калгандыгы дагы бизди аябай таң калтырды. Мына менин аркамда турат. Бул жер кимге таандык экендиги азырынча белгисиз. Биз бул тема боюнча дагы жеринен тактайбыз, сураштырабыз дегендей. Негизи мына ушул аймакка, суу корголуучу аймакка үй салуу эмес, ал жерге адам басуу дагы мүмкүн эмес экен. Башка мамлекеттерде, башка өнүккөн мамлекеттерде эске албаганда, мына биздин өзүбүздүн кошуна мамлекеттерде ушундай суу башындагы атайын корголуучу аймактарды өзгөчө көңүл борборуна алган жайы бар. Ошондуктан келгиле туугандар, келгиле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, райондук, шаардык патриот мырзалар, жетекчилер, айыл өкмөттөр мына ушул маселеге кайдыгер карабайлы. Мисал үчүн программасы мына ушул жаатта дагы өзүнүн сиздерге бере турган суроолорун берүү менен жоопторду элге алып берүү менен алек берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мына ушул маселени өтө жүрөккө алып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр.